саламатсыздарбы? Эмесе Геошондо программасы. Кечүүн саат 12-де мурда макулдашылгандай түшкү тамактануу мезгилинде Ички иштер министрлигинин алдында митинг башталды. Биринчи мындай митинг Айзада Канатбековдун өлтүрүлүшү менен байланыштуу өткөн бейшемби күнү уюштурулган. Чогулгандар кечээ күнү үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы жана Ички иштер министринин кызматтан кетиши үчүн чыкты. Не теряйте их, пожалуйста, мы должны это использовать все равно. Тасмаларды жоготпогула, биз аларды баары бир пайдаланабыз. Бирок короого байлабагыла. Милиция бизди кармаганга шылтоо таппай турат. Провокаторлордон катуураак кыйкыралы. Айла жок. Кетсин, кетсин, кетсин. Придется это делать. Отставка! 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 Ошол эле убакта кечээ күнү өкмөт үйүнүн алдында башка да митинг башталды. Жана ага улуттук каада салтты коргогондор чогулду. Жана алар биринчи митингдин катышуучуларын кээлердин укугун коргоп жатат деп күнөөлөдү. Бир аздан кийин бул экинчи митингке чогулгандар дагы Ички иштер министрлигин көздөй жөө жүрүш менен барды дагы биринчи митингчилерди ал жерден күч менен сүрүп чыгарды. Урматтуу бүгүнкү митингге келген катышуучулар, мен азыр ушул выступлениямдын алдында ушул Айзада менен ошо менен кошо өтүп кеткен биздин эр жигитибизге багыштап мен Куран окуп койгум келип турат. Биз деген эч убакта анын артынан саясат издебешибиз керек. Кандай болгон күндө дагы бул тагдыр деп коет. Милиция болсо баарын алдын ала билгенсип, кагылышы болуп кетпешин кепилдеди. Бирок антимитингчилердин аракеттерин токтоткон жок. Окуя жумшаараак болсо дагы былтыр 8 март күнү жеңиш аянтында аялдар укугун коргогон митингдин күч менен таратылышына окшоду. Анда дагы митингке чогулгандар кыздарды беткап кийген зоң койгон жигиттер күч менен таратып жиберген. Жок кылып, стабилдүүлүктү жоготуш үчүн келип атышат. Өзүңүздүн талаптарыңызды айта кетсеңиз. Менин талаптарым МПОшниктер тазалансын, жок болсун. Мен өзүм жаранды активистмин, атым Мирлан. Менин талабым болсо, тынчтык керек биздин Кыргызстанга. Булар деген Айзаданын өлүмүн шылтоо кылышып, келип өздөрүнүн позициясын колдоп келе атышат да. МПОшниктер, гейлер. Биз аларга каршыбыз биз. Биринчи митингке кечээ күнү милиция ардагерлери да келген жана алар чогулгандарга Айзада Канатбековдун өлүмү менен байланыштуу 40тан ашык милиция кызматкери жазаланганы жана алардын айрымдары жумуштан бошотулганын айтып, маселе бүтпөдү. Эми аны кайра көтөрүп ырбатуунун кереги эмне деген таризде сүйлөдү. Бирок күч колдонуу менен зомбулукту токтотпогон милицияга эл нааразы болду. Вот сейчас, в данный момент, вот эта толпа угрожает женщинам, которые... Мына, азыр мына бул чогулгандар милиция имаратынын алдына митингке келген аялдарды коркутту. Алар милициянын көзүнчө митингке катышкан аялдарга ыдык көрсөттү. Милициянын көзүнчө биздин өмүрүбүзгө коркунуч жаратты. Телефондорубузду ыргытты. Бизди эл душманы деди. Мунун баары милициянын көзүнчө болуп жатат. Обвиняют в том, что мы враги народа. Это все происходит при сотрудниках милиции. Былтыр 8 мартта дагы милиция аялдарды күч менен таркаткан жигиттерди кармап жазалагандын ордуна тынч митингке чогулуп, жөө жүрүш баштоого даярданып жаткан кыз-келиндерди кармап, аларды автобус менен милиция бөлүмүнө алып барган. Кийин Свердлов райондук жана Бишкек шаардык соттору милиция эч мыйзам бузган эмес деген чечим чыгарган жана абалды кийин ноябрда жогорку сот гана оңдогон. За что задерживаете? Вы должны задерживать тех, кто... Причина задержания, скажите. Канча окуя, канча саясий өзгөрүү болуп жатса дагы милициябыз өзгөрбөй тургандай. Ошондо саламатта калыңыздар.